Карыса да көзүнүн курчу кетпеген Турган Бапа турмуш тиричиликте жаштарга өрнөк калтырып, башкаларга да көз каранды болбой келет. Ушул жашында да ал көз айнек тагынбай, ийнеге жип саптап, балдарына улуттук чапандарды тигип берет. Акыркы кездерде улуттук чапандын үлгү катары таркалышы анын чеберчиликтеги экинчи демин ашты. Көйнөктү машинени окуй элегим. Апамга ийин чебер машина экен. Машинени ушу сирекейимде тиккем. Турган Бапа мектеп жашына чейин эле колуна ийне кармап, тигүүчүлүктүн сырларын өз энесинен үйрөнгөн. Анан бара-бара өз аймагында алдына эч кимди салбаган алдыңкы чеберлердин катарын толуктайт. Өз айткандай, ушул жашка чыкканга чейин базардан көйнөк сатып кийбей өзү эле тигип алат. Себеби ал бычкан жана тиккен кийимдер жарашыктуулугу, кооздугу менен айырмаланат. Андан сырткары табигый жиптерди өзү боеп килем согот. Килемден соккон тил эсеби жок. Шырдамалдан кылган тил алдан тил эсеби жок. Төрттөн шырдамалды кабаттап бирөйм мен. Бирөйүп кылып берем мына балдарыма, кыздарыма баарына 2ден 3дөн шырдамал, килем токуп берем. Азыр эми килем калып келет 2 жылдан бери. Баягы килем калды, шырдамалды кылып атабыз. Килемде азыр килем сал азайып калды го. Анан ошо кыздарым, келиндерим баары үйрөнүп, мына неберелерим ана менден үйрөнүп, буларым баары ошолорду кылат. Тикмечилик менен эле чектелбей, курап шырдактарды кооздоп жасайт. Ага керектелүүчү жип шууну, кездемени өзүнүн короосундагы майда жандыктардын жүнүнөн, пахта жиптеринен алат. Жасаган буюмдарына синтетикалык каражаттарды колдонгонду каалабайт. Ал эми улуттук баалуулуктардын нукура үлгүсүн калтырган мындай чеберчиликке кыз келиндерин да үйрөтүп келет. 80 жашка чыкса дагы мындай кол иши калган жок. Баардыгы ушу эжемин үлгүсүн алып, шырдак жасайбыз, килем согобуз. Мындай бешик болорду токуйбуз. Эжемин өнөрчүктөрүн, чеберчилерин үйрөнүп атабыз да. Кыздары, келиндери баары билет, үйрөнүп бүткөн. Көчтүн башы кандай болсо, аягы ошондой болот демекчи. Турган Бапанын өнөрүн кыздары гана эмес, эми неберелери да мурастап алышууда. Атайын тигүүчүлүк окуу жайынан окубаса деле тайнесинен үйрөнгөн өнөр аркылуу пайда таап жаткан небереси кийим тигүүчү жайда эмгектенип келүүдө. Эми үйрөнгөн өнөрүн өнүктүрүп, заман талабына ылайык кийим тигүүчү жай ачсам деп кыялданат. Кийим тигүү, төшөк, бешик боюнча бардык иштерди кылып жүрөм. Ошондой эле кийимдерге сайма-сайып пландарым бар алдыда. Эгер эми болуп калса, шарт болуп калса ачып, кол өнөрчүлүк боюнча ачып, ушу жаштарга үйрөтүп, бир чоңойтуп, бир эме кыла турган оюм бар. 80 жыл өмүр сүрсө да карылыкка моюн сунбаган Турган Бапа жайында жайлоону жайлап, сүт сааган, сары майларды камдаган бээ байлап, кымыз жасаган жагынан жаш келиндерден калышпайт. Ал эми кыз келиндер анын ыкчам кыймыл аракетине суктанышат. Мына 5 уулум бар, 5 уулум малын чогултуп апарып берет. Бээсин, уюн, анан койчубуз бар, койчу салып коет. Жаш мына неберелерим алып барам. Чоңдор болсо баары эрге тийип кетти неберелер. Улам неберем, мына баары неберелер. Анан ошолорго койчу аш кылып берем, 10 болсо 10 бош болсо уйду сайым өзүм. Турган Бапанын жолдошу мугалим болгон. Экөө 38 жыл өмүр сүрүп, турмуштун ачуу таттуусун чогуу көрүшкөн. Оорунун айынан жолдошу каза болуп, жалгыз бой эне 5 уул 4 кызды тарбиялап эрезеге жеткирген. Баатыр эненин учурда 37 небереси, 34 чебереси бар. Турганбү Исмаилованын үй бүлөсү Кызыл Туу айыл аймагында үлгүлүү үй бүлө наамына ээ болгон. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.